Саламатсыздар, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуңуздар. Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары Орусияга болот. Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары Орусияга пландалып жатканы айтылды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Жээнбеков Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында иш сапары учурунда Садыр Жапаров Кыргыз өлкөсү үчүн жаратылыш газына болгон бааны төмөндөтүү маселесин көтөрүүнү көздөп жатат. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйыны өттү. Анда 4 маселе каралды. Башкы прокуратура Абдил Сегизбаев Белизгейтке байланыштуу камакка алынды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев Белизгейт фактысы боюнча кармалып камакка алынганын билдирди. Мекеменин 25 январдагы маалыматында УКМК менен аскер прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Сегизбаевдин күнөөлүү экени боюнча далилдер табылганы айтылат. Буга байланыштуу ал жаза кодексинин 98-беренеси негизинде кармалып Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени жазылган. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Сегизбаевдин башка шектүүлөрдү аныктоо иштери жүрүп жатканы кабарланды. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт боюнча мурдагы депутат Алмайбек Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш жаза кодексинин 320-беренеси негизинде сотко чейинки териштирүүгө алынган. Бүгүн Абдил Сегизбаев УКМКда бир нече сааттан бери сурак берип жатканы кабарланган. Ошондой эле Ата Мекен фракциясынын мурдагы лидери депутат Алмайбек Шыкмаматовдун Белизгейт боюнча мурда башкы прокуратурага жазган арызын кайрадан тергелип жатканы белгилүү болгон. 2016-жылы УКМКнын жетектеген Абдил Сегизбаев айрым депутаттар 2012-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганын Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн парламентте жарыя кылган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмайбек Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганы кабарланган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда жок болуп чыккан. Башкы прокуратура 22 январда Абдил Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схемага байланыштуу шек саналып жатканын жана тиешелүү материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганы маалымдалган. Сегизбаев буга өзүнө карата козголгон кылмыш иши жаза кодексинин коррупция беренесине дал келбейт деп жооп кайтарган. УКМКнын 2016-2018 жылдарда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген Абдил Сегизбаев 10 январдагы президенттик шайлоодо ат салышып жарыянга катышкан элдин 1,46% добушун алган. Ал бул шайлоодо 5-орунду ээлеген. Анжелика менен кызы реанимацияда. Кичүү кызына бүгүн операция жасалат. Ырчы Анжелика жана анын кызы экөө тең Бишкек шаарындагы оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ырчы Анжелика Кайратованын 5 жашар кызы кече 24 январда Түп райондук ооруканасынан Бишкектеги травматология жана ортопедия элим-үзүлдү борборуна алып келинди. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине аталган оорукананын маалымат катчысы Назгүл Курамаева билдирди. Анын айтымында 5 жаштагы Бекбалиева учурда жандандыруу бөлүмүндө кыздын 2 бутунун тең кашка сынып кеткен. Бүгүн операция жасоо пландалууда. Абалы оор, деди Курамаева. Ал Ырчы Анжелика Кайратованын абалы орточо оор экенин айтып, учурда реанимацияда жатканын кошумчалады. Белгилей кетсек, Ырчынын өзүнө ушул эле ооруканадан кече шашылыш операция жасалып, анын жабыркаган омурткалары калыбына келтирилген. Эске салсак, Ырчы 23 январдын таңында кыздар менен чогуу келе жатып, Ысык көл облусунда жол кырсыгына кабылган. Окуя болгон жерде анын 5 жашар кызы жабыркаганы айтылган. Бул кошоматчылык эмес. Төлөнбаев Килемге Жапаров түрмөдө отурганда эле буйрутма бергенин билдирди. Санжарбек Төлөнбаев Килемге азыркы президент түрмөдө отурганда эле буйрутма бергендигин билдирди. Бул тууралуу ал Вести KG маалымат агенттигине маалымдаган. Жакында Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары Оштогу резиденциянын директору Санжарбек Төлөнбаевдин аркасындагы дубалда илинип турган Садыр Жапаровдун сүрөтү түшүлгөн килемди активдүү талкуулашты. Социалдык тармактын колдонуучуларынын айтымында Төлөнбаев буга чейин жеке айдоочу болуп иштеген. Мекенчил партиясынын мүчөсү болгон. Андан кийин дароо Оштогу президенттик резиденцияны жетектеген. Буга байланыштуу Вести KG Садыр Жапаровдун түштүк резиденциясындагы башчысы Санжарбек Төлөнбаевден түшүндүрмө сураган. Ооба, бул чын. Мен өткөн жылдын декабрь айынын башында директор болуп дайындалгам. Резиденция Ош шаарында жайгашкан. 2018 жылы эле Садыр Жапаровдун сүрөтү түшүрүлгөн килемди Россияда жүргөн досторума буйрутма берген элем. Андан кийин ал килем менин үйүмдө жатты. Ал кезде Садыр Жапаров бошо элек болчу, деди ал тастыктап. Төлөнбаевдин айтымында Садыр Жапаровдун
түштүк резиденциясынын башчылыгына талапкерлигин өзү сунуш кылган. Кызмат ордуна дайындалгандан кийин Санжарбек Төлөнбаев өзүнүн иш бөлмөсүнө президенттин сүрөтү түшүрүлгөн килемди элеш керек деп эсептеген. Бул жерде эч кандай мыйзам бузулган жок. Мен социалдык тармактын колдонуучуларынын кыжырдаануусун түшүнөм, бирок бул кошуматчылык эмес. Эгерде менде ушундай ойлор болсо, мен Россияга иштегени барбайт элем. Тескерисинче, Садыр Нуркожоевич түрмөдө отурган кезде мен башка саясатчылар менен байланышып, жашоомду жакшыртууга аракет кылмакмын. Бирок мен андай болгон жокмун. Бир нече жылдан бери Жапаровду колдоп келем. Анткени ал акыйкаттык үчүн күрөшүп жатат. Ошого карабастан ал килемди дубалдан алып салуу кыргыз элинин пикирин сыйлагандыктын белгиси болду. Килемдин ордуна Садыр Нуркожоевичтин портретин илсем туура болчудай, деп кошумчалаган ал. Жеңиш Молдохматов, мен Жапаров, Мадумаров, Асанов сыяктуу көптөгөн саясатчылар менен жолуккам. Бул тууралуу Жеңиш Молдохматов жеке Facebook баракчасына жазды. Саясий талаада саясатчылардын, журналисттердин бири-бири менен пикир алышып туруусу же жолугуп сүйлөшүүсү кылмыш эмес. Мен Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Курсан Асанов жана башка көптөгөн саясатчылар менен жолуккам. Аны дагы чыгарсаңар болот, жашыруун эч нерсе жок. Мындан кийин дагы көп жолугушуулар өтөт. Артыбыздан киши салдырып, аңдып убара болбогула. Биз дайыма ачыкпыз, дейт ал. 700 000 сомдун дайыны жок. Оштогу Достук бажы бекетинин тескөөчүсү кармалды. Бул факты боюнча тергөө учурунда 706 260 сом суммасына келтирген зыяндын орду толтурулганы айтылат. Финансы полициянын Ош шаары боюнча башкармалыгы тарабынан Түштүк Батыш бажысынын тескөөчүсү кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта Ош шаарындагы Достук бажы бекетине иштеген тескөөчү кызмат адамдарынын катышуусунда товарларды контрабандалык жол менен ташып кирүү фактысы боюнча колго түшкөнү кабарланды. 2020 жылдын декабрь айында финансы полициясынын кызматкерлери элдик керектөөдөгү товарлар жүктөлгөн DAF үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунааны кармашкан. Аны Достук бажы бекетинин кызматкерлери Кыргызстан аймагына документтерин бажылык тариздөөдөн өткөрбөстөн жана бажы төлөмдөрүн төлөтпөстөн киргизип жиберишкен. Натыйжада жүргүзүлгөн эсептөөлөргө ылайык мамлекеттин бюджетине 700 000 сомдон ашык түшпөй калган, деп айтылат маалыматта. Кармалган тескөөчү Ары аттуу жаран 21 январь күнү Ош шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул факты боюнча тергөө учурунда 706 260 сом суммасына келтирген зыяндын орду толтурулганы айтылат. Азыркы убакытта тергөө иштери уланууда. Камчыбек Жолдошбаев түрк бизнесменин коркутуп тапанча таккаган. Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Таксим кафесинин ээси Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин адамдары коркутуп жатканы айтылууда. Кафени иштетип келген Алиев Лазагун айтуусунда 10 жыл мурун мен Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Балтика кафесин ижарага алган элем. Айына 20 000 сомдон ижара акысын төлөйм, бирок алар эч кандай квитанция беришпейт. 2017 жылы мен жердин ээсине кафени кеңейтүү өтүнүчү менен кайрылдым. Бишкек глав архитектура муниципалдык ижарага кошушу керек болчу. Жердин ээси Чынара Султанбекованын атасы Эрнис менден 70 000 доллар талап кылып, мен документтерди бүтүрүп берем, куруп берсеңиз болот деди. Акчаны берип кура баштадым. 2018 жылы Бишкек мэриясынын кызматкерлери келип, кафенин жаңы кеңейтилген бөлүгүн мыйзамсыз имарат катары бузушкан. Андан кийин Эрнис документтерди чечпестиги аныкталды. Ал эми менден акча алган деп танып жатат, дейт ал. Ошондой эле түрк бизнесменди коркутуп белгисиз адамдар травматикалык тапанча менен да атышкан. Бир унаа токтоп чоң жигиттер түшүп калышты. Алар кафе жөнүндө сүйлөшүш керек деп коркутуп башташты. Алардын бири травматикалык тапанча менен менин бутума ок атты. Мен Түркиядагы туугандарым үчүн кабатыр болбо деп эч кимге айткан жокмун. Бул адамдардын арасында Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин адамдары болгон. Себеби ал Таксим кафесин бузуп, бизнес борбор кургусу келген. Кафени көрүүгө коюу үчүн Түркиядан ири насыя алгам. Мен дагы 2 жыл төлөшүм керек. Ошондуктан мен эмне кылышты билбейм, деди түрк ишкери. Самара Каримованын ордуна кайсы ырчы жетекчи болуп келет? Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайга директор болуп дайындалып, эмгек жааматынын нааразылыгынан улам кызматтан аргасыз баш тарткан. Бүгүн 25 январда ырчынын арызы расмий түрдө Маданият, маалымат жана туризм министрлигине келип түштү. Министрликтин маалыматына ылайык учурда директорлук кызматка кимди дайындоо талкууланып жатат. Ырчынын арызы келип түштү. Учурда жетекчилик ордунга окуу жайда иштеген кызматкерлердин эле дайындоо каралып жатат, деди мекемеден. Самара
Каримова 2018-жылы Ош шаарындагы Ниязалы Борошев атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына жетекчи болуп дайындалып, бир күндөн кийин кызматтан алынган. Аны кызматка дайындоо боюнча буйрук жокко чыгарылганын ошол кездеги маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов айткан. Мындан улам ырчы аброюмду, адамдык укугумду тебелеп жумуштан алган деп биринчи май райондук сотуна кайрылып утуп алганы маалым болгон. Ал эми маданият, маалымат жана туризм министрлиги апелляциялык даттануу менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, отурум 3 февралга белгиленген. 22 январда окуу жайдын эмгек жааматынын аразылыктарынан улам Самара Каримова жетекчилик кызматтан баш тартаарын билдирген.